Эми муну биз талдайбыз. 4-томдо баягы 2-томдо сулуу кызды ойноп жүргөн сиңиз 4-мanja менен алынчу эмес беле, эми ал 1-манжага өтөт. Ушуну ылдыйраак ойнойбуз, Бул 4-томдон ушул ноталар ойнолот. Ля, си, до, ре, ми, фа, соль жайгашуулары. Андан кийин ляны ачык ойнойбуз. 0 деп койдум. Ачык эч нерсени баспай эле 2-манжабызды 1-кылга тийгизип, жана бармагыбызды 3-кылды жаап ойнойбуз да ля дегенде. Си дегенде 1-мanja менен 1-кылда, до бикар дегенде мындай. Анда биз 1-кылда 2-мanja менен, до диез болгондо 3-мanja менен 1-кылда, ре дегенде 4-мanja менен 1-кылда. Бул минордо. Кайгылуу ыр ойнолгондо гана ушулар ойнолот да. Мисалы кайгылуу болгондо 1 менен 2 менен 4-manja ойнолот. Ошондо 2-манжадагы до ойнолуп калат. 2-манжадагы до ойнолуп калат. Кайгылуу болгондо 1 менен 2 менен 4. А шаңдуу ырлар күү болсо анда 1 менен 3 менен 4-manja ойнолуп калат. Азыр ойноп көрсөтөм. Андан кийин 2-кылда кайсы кылдар алынат? Ноталар. Мини 2-кылда аласыз. Ми 1-manja менен. Фа бикар дегенде ушундай кайгылуу ыр күү болсо анда фанын 2-манжасы менен аласыз. 2-кылда. Фа диез бул деген веселый, кайгылуу эмес, шаңдуу ыр күү болсо анда биз фа диезин ойнойбуз. 1, 3, 4-манжалар менен фа. Солду 4-manja менен 2-кылда ошону жазып алып ойнойбуз. Андан кийин мынакей минор деген бул кайгылуу чыгарманы ойнолгондо 1, 2, 4-manja ойнолот экен. Шаңдуу болгондо 1 менен 3, 4-manja ойнолот экен. Кандай ыр болсо эле ошондо эле ойнолот. Андан ар бир нотаны 4төн ойнойбуз. Минорду өзүнчө 4тө ойноп чыгабыз, башынан лядан сольго чейин жеткирип. Андан кийин мажорду өзүнчө ойноп чыгабыз. Ар бир нотаны биринчисинде шилтеп ар бирин ойноп чыгабыз, андан кийин терип ойноп чыгабыз.